içindeki mıyzamda oturgan adamlardı da ойлонушубуз керек. Урматтуу көчөдө турган апалар, эжелер, карындаштар, мен сиздерге дагы могу ушул средства массовый информация аркылуу да сиздерге кайрылам. Кириңиздер, сиздерди эч ким кубалаган жок. Сиздер кириңиздер, базардын ичинде соода кылып, места кылып отуруңуздар, эч ким сиздерге тийбейт. Сиздерге биз месталарды даярдап берип атабыз, сунуштап атабыз месталарды. Эми келиңиздер да, эми порядок болуш керек да. Сиздер ошол тротуар, өзүбүздүн тротуарыбыз узкий тротуар. Ошол тротуарда турасыздар, ар дайым ошол жерге соодага кылам деп келген адамдарга шартын ойлобостон неудобство кылып, ошол жердеги жанагы чөнтөк ууруларына силер мыйзам түзүп берип атасыңар ошолорго. Бирден бир. Ошол чөнтөк уурулар ошолордон пайдаланып атат. Ошондой мезгилдерден. Урматтуу туугандарым, келиңиздер, эми бир мындай мыйзамдуу өлкөдө жашайлы да, бири-бирибизди сыйлайлы. Мен сиздерди дагы сыйлаймын. Сиздердин укугуңуздарды сыйлаймын. Бирок келиңиздер, порядок болуш керек да, мыйзам баарыбызга бирдей иштеш керек. Кайсы ким кыйкырса эле ошонун мыйзамы боло береби? Ошол замандан кутулбайлыбы, качпайлыбы? Мына ушул жерде отуруп турган элдер баары карапайым элдер сиздерге окшогон. Ушулардын да кредиттери бар. Ушулардын да тууган уруктары бар. Ушуларга мыйзам иштейт, сиздерге мыйзам иштебейт. Кандай болсун? Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбызбы или кандай? Мен сиздерди дагы суранам. Сиздер келиңиздер, ичине кириңиздер, көчөлөрдү мэриянын көчөсүнө тийишпей бошотуп коюңуздар.